Бизди ечет кылган ошол Темирбаева деген кыз болчу. Ошол кызга жанымды даже акча берип бетинен өбүп аттым. Ушул балдар жетим болбосун деп. Жаным аттым, айланайын кызым. Ушу кыз келин эптеп жаш алып калгыла. Ой, эже болот. А эмне үчүн башы басылбай атат? Анда башка жака которгулачы. Башка бир отделениеге которгулачы. Мен деле сабатым бар, мен деле жогорку билимдүүмүн. Десем, жок эже, жакшы болот. Мынандайды дарыларды таап келгиле, таап келебиз. Акча деле берип аттым. Дарыны айткан дарыны ошо күнү таап келип аттым, мына какыш балам. Жок, бир дагы жылыш болбоду. Болбосо дагы бизди чыгарып койду. 3 күн жаттык үйдө. 3-күнү кайта алып келдик баланы, кызды. Алып келсек албайт. Анан жалынып жүрүп алдырдык. Берки кишиге жана Жамал деген кишиге жалындык, Тургунбаевга. Берки кызга жалынып жүрүп жаткыздык. Жаткызганда дагы коридорго жаткызды. Эми балдар, ошондой оор положениеде келгенден кийин бизди ошо күнү эле реанимацияга которуп койсо, ушу кыз өлбөй калат эле. Андан кийин 4 күн, 3-4 күнү эле качан комага түшүрүп туруп, алып кете бергиле деп түндөсүп алып салып берди. Кыз 2 күн, 3 күн өзүн эчтеке билген жок. Таныган деле жок, бизди киргизген деле жок. А ошого чейин сүйлөп, сайрап, жакшыркай турган кызды эми тили алып кетип калган. Ооруп аткан, башын деп аткан. Ошону ошол врачтардан өзүнүн кеңешмеси болот экен. Эгер бир оорунун немеси жылыш болбосо, өзүнчө кеңешме кылат экен врачтар. Жок, андай кылган жок. Жалган болбосун бир жолу лор врач чакырды. Башка эч кимди чакырган жок. Инфекционистти да чакырган жок. Башка шүттүк башым деген бойдон келиним көз жумду. Кала берсе, мына 2 чырактай баласы калды. Келиним өтүгөн аскери кече телевизордон атасын жоопкерчиликке тартабыз. Кылмыш ишин козгойбуз деп телевизордон берип атат. Айланайындар, апасы өлсө, атасынын кылмыш ишин козгоп туруп калмаса, бул 2 чырактай баланы ким карайт? Мен өзүм орукчамын, мен сахарым бар. Мына 2 баланын убалы кимге? Айткылачы, мына журналисттер өзүңөр айткылачы. Эмне үчүн мындай халатный отношение кылачы? Ушу бизге окшогон тагдырлар ушинтип кайталана берет бул врачтарда. Врачтар деп мынардан айткым келбейт. Ошонун экөөнүн немеси эле болду бул. Көз көрүнө себеби мен 1 минут дагы келинди жалгыз койгон жокпуз. Мен кетсем апасы келет. Апасы кетсе мен келемин. Баланы караймын. Ушинтип отуруп келин чырактай 27ге келип чыккан келин мына 2 бала менен кала берди. Ушу мен айта турганым экинчи жолу ушундай эле кайталанбасын. Ушуларга чара көргүлө. Чара көрүлсүн. Бүт жеткен жерибизге чейин кайрылабыз. Ошол Темирбаева деген келинди дагы, Сабиле Темирбаеваны дагы жокко татсын. Себеби белки заведующийден дагы ал көбүрөөк биз менен болгон. Кыздын абалын көбүрөөк көрүп турган. Ошол заматтардагы ооруганын ар күнү чыгып айтып аттым. Даже ошол күнү саат 10-да, ошол комага түшүп турган күнү 10-да коридордон колунан кармап туруп, айланай Сабиле дедим. Повторну салып көрбөйлүбү башын томографияга дедим. Себеби алги жатканда эле салган болчу да. Десем, жок эже, экинчи жолу салыштын кереги жок. Болсо ошондо эле чыгат эле деди. А башында бекерден бекер башынан өлгөн жок да ал кыз. Башында бирдеке бар үчүн өлдү. О, немени признак болуп атты да. Менин кеттим признагы. Эч ким мени укпайт. Бизге окшогондо эч ким укпайт экен. Жанынып коридордо жат, ошондой оор абалдагы келинди коридордо жаткызып койду. Жаткызып ошол жерде капельница берди. Шейшек пейшеби жок эле алып барып жаткызып койду. Себеби бизди тоготкон жок. Эчтеке эми ким болсо дагы демек келеби? 2 чырактай баласы калды. Ошо комага түшкөн күнү бул барыптыр дагы врачка барып, чын врачка жакалаптыр. Ким болсо дагы анан кылат да, өзүңөр ойлогулачы. Андан башка эчтеке кылган жок. Бул врач өзүн өзү коргоп жатты. Билип турамын. Ал өзү врачтардын тили бир бардыгы. Анан коркпойт. Бирин-бири колдойт. Ошо Темирбаеваны эмне үчүн газетага жазбайт? Эмне үчүн телевиденияден бербейт? Өткөндө бизде ошол жерде КТРКдан тартты. Менин сөзүм эч берген жок. Ошондо келиним үзүл элек болчу. Мына 10 бала бар болчу. Сен болчу. Ошондо айттым. Таптаза мен кара. Жөнтүр. Таптаза адамды мына ошол Темирбаев деген киши таптаза ойдон жатып алып өзү интервью берип атат силерге. Таптаза. Ошол эле менин келиним ошо экен 1,5 сааттан кийин үзүлдү. Жүр балам дедим. Ошо келинди дагы тарттым дагы, экөөнү телевизорго көрсөттүм десем, киргизбей койду балам. Немеге киргизбей койду? Реанимацияга киргизбей койду. Бирок менин сөздөрүмө берген жок. Бир жактуу кылып эле берди. Мени ыйлап сыктап ошол жерде жалдыраганыбызды, айнектин түгүндө туруп жалдыраганыбызды эч ким берген жок. Ушул менин айтарым. Больницага түшкөндө эле башым деп, башым ооруп кусуп түшкөн. Ал жерде 10 күн лечение кылды. Сабиле Темирбаева лечащий врачыбыз болгон. 10 күндөн кийин
ошол эле келген акыбалыбыз андан дагы хуже болуп чыктык. Биз ошо кандай бул баш ооруп атса, бул кандай болот? Биз үйгө алып чыгып кетсек кандай болот десек, жок жакшы болуп кетет. Үйдүн абарасы башка, балдарым көрөт, жакшы болуп кетет деп туруп бизди кызымдын үстүнө ошо выписканы коюп чыгарып койду. Биз да таң калдык. Бул жакшы болбогон кызды эле кайра колубузга салып берди. Биз үйгө бардык. Үйгө баргандан андан сайын баягы башындагы бол күчөп чыдабай калды. Күнү түнү ошол жерде кармап отурдук. Экинчи күнү кайра больницага келдик. Больницага келсек, ошол немеге Сайлеге кайра кайрылдык. Кайрылсак бизди врачка алып келди. Жамалдин Тургунбаев алып келди. Алып келгенден кийин ал жерде карап көрүшүп туруп, анализин карап, бул ошо канында вирус бар деген диагнозду коюшуп туруп эле, ошол $100 уколду саясын деди. Темирбаев айтып экөө макулдашып биздин алдыбызда. Күйөөбала айтты, алып келе аласыңбы, акчаң барбы деди. Алып келем деди. $1000 болсо дагы алып келем. Иши менин аягым жакшы болуп кетеби деди күйөөбалам. Мен каяктан билейин деди врач. Үйгө барып аласыңар деди, бул уколду деди. Үйдөн кантип алабыз? Мунун баш оорусу, акыбалы оор болсо, биз кантип капельница, любой немени алып келип туруп, медсестраны алып келип сайдырып кое бересиңер деди. Врач мына чындыкты айтыш керек бул жердечи. Врачтын айткан сөзү бизди тоготпогондой кылды. Айлабыз кетти биздинчи. Айлабыз кетип жүгүрүп жүрөбүз. Şu баланын акыбалы, шунун эмеси калса экен, жаны калса экен деп жүгүрүп жүрөбүз. Мына кайненеси көз чуркап. Күндүз карады, мен түнү менен карадым. Безилдеп башым деп турат. Башы жөнүндө эч көңүл бурган жок врачтарчы. Тым бар ошо бир односторонний уколду бере берди. Андан кийин башы деп жалып кылып барабыз. Баш ооруп атат, эмне кылайлы, чыдабай атат деп барсак, бизге ар кандай обезболивающий дарыларды сайып коюп, медсестраларга сайдырып коюп кетип атты. Ал баягы ооруп аткан, катуу ооруп аткан бала башы басылып, уктап, алаксып жатып атты. 12 күн кармады врачтар ошол жерде. Ошого чейин бир дагы диагноз кое албай коюшту. Кийин чыгарды. Андан кийин 3 күн ошол уколду берип туруп, акырында оор уколдун эмеси показаниясында жазылып турат. Ал жерде эч кандай уколду алып аткандан кийин 2 саат медленный бериш керек экен, кусуш керек экен, кыз ошол уколду алып аткандан действий болот. Ал жерде көзүн, зрениясын бар жогун начарлатат экен. Адамды өзүнүн акыбалынан кетирип туруп, анан өзүнө келгенден кийин анан башка уколдорду бериш керек экен. Булар ошол катуу ооруп аткан немеге ошол уколду берди дагы, анын аркасынан эле жарым саат өтпөй туруп эле Десапан деген эң күчтүү уктата турган дарыны берип чыгып кетти. Чыгып кеткенден кийин эле мен ошол жерде карап турдум, кызым жанынан чыккан жокмун. Бул жерден жала жаап, апасы картошка менен эк берип койгон дейт. Кайсы башы жок, ошону ойлоп тапты. Кандай акыбалда, ошо комода немеде асылып алып аткан маалда канда кайсы ата-эне барып туруп оозуна картошка менен эт тыгат. Өзүңөр деле ойлобойсуңарбы? Туура сүйлөш керек бу жердечи. Чындыкты айтыш керек. Мени чыркырап кызым өлүп кетип атат бул жердечи. Врачтар өздөрүнүн айыбын жабыш үчүн эми ошо Жамалдин Тургунбаевга кайрылат элем менчи. Кайсы немеси менен барып ошол жерге жатып алды. Менин кызым чырактай болуп, ошол жерде жаркырап турган кызымды өлтүрүп, реанимацияга салып коюшуп, бир кабар алышпай, биякта паника кылып, ошол күнү 12 күнү түштүк немеге реанимацияга. 13 күнү эрте менен саат 9-да вечерний Бишкекке барып туруп, ушундай мени мынтип кетти, сабап кетти деп туруп, жалган жашыкты айтып туруп, даже кийинбестен ошол кийими менен барып туруп жатып алып, капельница алып, элге тапшаң кылып атат. Биз биякта кызым өлүп, мен ошо кан какшап ошол жерде безилдеп жүрөмүн. Эч ким кабар албастан кайра паника кылып, политикага аралаштырып, бизди ушунчалык биз кызыбызды көмүп келгиче да кызымдын арбагында тынч койбой атат булар. Мына азыр мен бу жерде немесин өткөзүп атабыз. Ошого да бара албайм, ошол жерде силерге ачыктан сөздөрдү айтып коелу. Эл уксун. Кийин дагы баарыбыздын балдарыбыз бар, неберелерибиз бар. Ушинтип биз Кудайдан кийин эле врачтарга жалдырап барабыз. Эй, баарыңар оорусаңар биринчи эч кимге неме кылбай биринчи эле ушу врачка барабыз. Ишенгенибиз врач. Биздин ишенген врачыбыз ушундай кылды. Мен врачтардын бардыгын мындай күнөөлүү деп айткандан алысмын. Жакшы врачтар бар. Бирок ушу Жамалдин Тургунбаевдин кылганы, Сайленин кылганы бул Темированын эң туура эмес. Кийин бизден кийинки ата-энелер дагы биздей болуп сыздап калбасын, ыйлап калбасын, ушинтип неберелерин ата-энеси жок багып калбасын деген ойдо элге түшүндүрүш үчүн чыгып атабыз биз. Астам кызы Алтынайдын багып алганмын мен апасымын. Мен кызыма кеч калдым, эжесимин. Ошол
телефондо чалганымда бир күн мурун сүйлөшүп аткан, мени больницадан чыгарды. Мен жакшы элемин, бирок өтө жаман акыбалдамын, чыгып кеттим деп. Мен келгиче уже реанимацияга түшүп калыптыр. Реанимацияга түшкөн мезгилде мен реанимациядагы врачтарга жалдырап, жалынып, кызымды көрсөтүп койгула. 5 мүнөткө болсо да көрсөткүлө. Мен жанына жетейин деп жалдырап, кан какшап, боздоп атам. Бала ал жерде жатат. Ушул Жамал Тургунбаев деген врач ага чейин булар сиңди бардыгын айтышты, болгон турганды. Айткандан кийин мен өзүм эси дардым жетсем, кызымдын колунан кармасам, ушу кызым тирилип кетет деп ошол жерде окошкасын тырмалап турам врачтын. Ага чейин бул бечини Бишкекке жазып, милицияларды жөнөтүп, ошол жерде реанимацияга 15 милицияны коюп, күйөө баламды өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, алып келип милициясын алып келип турат тиктеп. Мен болсо эсидардым врачка жалдырайм, тез мени кызымды бир жолу көрүп алайын, айналып кетейин дедим. Боздойм, какшайм, лилайм. Чындыкты айтыш керек, чыркырап, кызымдын өлүгүнө жетпей кала бердим, боздоп жүрчү. Ошо жердеги келип күйөө бала алып кете турган 5 мүнөттө жок, баягы милициясы дагы, башкасы да, кызым өлүп берди ошо жерде, колумда. Үзүлүп калды. Бул жерде мен врачтардын башка биздин мына жакшы кылган врачтар дагы толтура, Кудайдан кийин эле врачтарга жалдырайбыз. Врач жакшы, Кудайга шүкүр, врач деп жашайбыз. Бирок ушунун алдында салкын мамиле кылып, ушу кызым бездеп, боздоп, башым деп атканда, менингитке ушу эме берип атканда, ушу бир жолу каратып, бир карап койбогонуна, врачтардын салкын мамиле кылганына, кийинки ушу башка дагы макшоп, ушу менин туугандарым окшоп какшап калбасын башка адамдар дагы. Ушуну айтат элем, врачтарга талап коет элем, ушу жакшылап карап бериңер. Мына туугандар, 27 жаштагы жайнап турган, турмуштун эң үзүрүн көрө турган 2 баланын энеси каза болду. 2 жаш наристе жетим калды. Бунун убалын врач ойлойбу? Ушул жерде отургандардын бардынан угуп атасыздар. Биринчи 3 күндүктө эле айтышкан булар. Ой, бул менингит окшойт. Менингитке анализ бергиле десе, врач укпай койду. Өзүнүн билген дарысын бере берди. Эмне үчүн докторлорду чакырып булар кеңеш өткөрбөйт? Эмне үчүн бул жерде жаш кыздын жашоосун ойлошпойт булар? Анын аркасынан өзүн акташ үчүн докторго жатып, моминтип бизди каралап кайра өлүп калган кызды каралап кайра урду бизди деп жатат. Бул кайсыл чындыкка жатат? Акыры Кудай алдында алар туура ойлонбойбу? Кандай адамдарга докторлор келет? Мына эгер айыл жеринде өлүп калса дагы бул кызга унчукпайт элек. Мына эң бир Кыргызстандын борборундагы врачтар өздөрү ушундай туура эмес иш жүргүзүп, туура эмес дарылангандыгын биз токтотпойбуз. Биз бара турган жерге барабыз, айта турган жерге айтабыз. Бул доктордун акысы жок иштегенге. Бул доктор иштебеш керек. Бул адам өмүрүн алып бара турган адамдын кылган иши болсо, кандай бул иштеш керек? Кандай дагы өзүн актап бул жатып алыш керек? Канчалык өзүн актап, өзүн бири-биринен аркасынан справка топтошуп, кагаз топтошуп, кайра бизди жаманатты кылышып атышат. Ушуну туура элге жеткизгиле, туура түшүндүргүлө. Ал бул кыз үй бүлөсүн баккан кыз болчу, жөнөкөй кыз эмес болчу. Үй бүлөсүн багып жаткан кыз. Бунун үй бүлөсүн, балдарын ким карайт? Ойлойсуңарбы? Силер ошону туура бергиле, силер. Туура массалык маалымат каражаттарына туура бергиле, бир жактуу бербегиле. Биз бир жактуу гана докторду гана актаганыңарды угуп келатабыз. А булардын өлүп калган кыздын ата-энесинин дартын уккан bir көрсөтмө берилексиңер силер. Бул Кыргызстанда чындык барбы өзү? Чындыкты сүйлөгүлө. Мен ушул Аштанбек кыз Алтынайдын көзүм. Мен 25 февраль күнү аялым оор акыбалда үйдө ооруп калып, мен национальный госпиталга алып келдим кечинде көтөрүп. Өзүм аны алып келгенден кийин булар туура эмес диагноз коюп 12 күн дарылап жатты. Башка деп инфекция тиги бул деп башка эле дарыларды берип дарылап жатты. Анан 12 күндөн кийин мен аялыма келсем, эртең менен келип 12 күн жаткандан кийин эртең менен келсем, акыбалы өтө оор акыбалда экен. Анан кандай бүгүн выписка берип атат десек, врачтар келип, болду жакшы болуп калды, үйгө алып барып, бала чакаңар менен отурсаңардар эме болот деп 12 күн жаткандан кийин выписка берди. Выпискадан кийин үйгө алып баргандан кийин 3 күн катуу оор акыбалда дагы жатты. Жакшы болгон жок, өзү басып барган жок. Больницадан көтөрүп алып чыктык. Ошол путу менен басып барган адамды көтөрүп алып чыктык. Үйгө барып 3 күндөн кийин кайра алып келдик. Алып келсек албай,
врачтарга жалдырап, апамдар келип жалдырап, бардыгыбыз жалдырап жүрүп кайра жаткыздык. Жаткызгандан кийин биз күчтүү 5000 сомдон 3 дары алып келди. Аны алып келип туруп врачтан сурандык, ушул дары кичине башына жардам береби, эч кандай жардам болбойт деп десек, мен каяктан билейин, каалаган жериңерге алып баргыла, болбосо мен билбейм. Өзү жазып берген назначенияны өзү айта алган жок. Жакшы болот, ушул жерине ушул дары таасир этет деп айта алган жок. Алып келип бердик. Биринчи күнү, экинчи күнү алды, үчүнчү күнү алганда уже комага түштү. Комадан реанимацияга алып бардык. Реанимацияда 2 күн карап жатты. 2 күн ичи врачтардын тиги национальный госпитальдан бир адам келип, ушундай болду эле, ушул кыз бизден комага түштү эле деп келип кабар алган жок. Мен ошо ачуумдун үстүндө бизди тоготпогондуктан мен шайлоочу катары тиги Мураш Нурбек биз апамдын инилери болуп кетет. Мен как шайлоочу катары мен кайрылдым. Ушу врачтарга кичине неме кылгыла, бизди мындай карапайым элди вообще тоготпойт экен деп тиги Мураш Нурбек экөөбүз кирдик больницага. Больницага киргенден кийин тиги Тургунбаев Жамалдин отурат. Анан тиги Мураш Нурбек айтты, ушундай болуптур, ушундай бириңер барып кабар алып апсыңар. Андай десе, сен эмне дейсиң, депутат болуп келип ал деп корой мамиле кылды. Анан кийин айткандан кийин мен айттым, барып кызды комага түшүрдүңөр. Өзүңөр барып, өзүңөр кандай комага түшүрсүңөр барып көргүлө деп, тирилтип бергиле деп сурансак, бизди дагы деле тоготкон жок. А мен ошол жерде жакалашып кеттим. Эч кандай мен аны бир муш же башка кылып урганым жок. Далил неме да жок айда. Мен урганым бирок киши көргөн да жок, башка да жок. Эч кандай мен аны урган жокмун. Мен барып аялымды көр деп сүдүрөгөндө тиги Мураш Нурбек наоборот бизди ажыратты. Азыр ал жерде мен кала кетип эле, менин аялым өлгөн кала кетип эле, Мураш Нурбекке асылып только ошо тууралуу болуп калды. Биякта өлгөн адам калып кетти, только саясат болуп калды. Ал врач иштебей эле лучше саясат болуп, депутат болуп кирип алсын, саясатта жүрө берсин. Элдин немесин карабай эле. Болду, ошону мен сурадым, акыйкатты айтып койсун, болду мага. Врачтар өздөрү капельница алаткан маалында келип түшүндүрөт. Жарым саат мурун тамакты ичирип, капельница абалында эч кандай эч нерсе берилбейт деп түшүндүрөт. Түшүндүрбөсө деле биз билебиз. Биз деле больницага жатып жүргөнбүз. Мына жашыбыз 50ге чыгып калды. Биз деле бар жок врачтарга көрүнүп, бар жок жерден лечение алып жүргөнбүз. Капельница абалында кайсы неме ойлонуп көрсөң, кайсы атине барып туруп оозуна картошка менен эт тыгат. Өзүңөр ойлобойсуңар, ал капельница асылып жаткан болсо, а ошол деп врач жатат капельницада. Ошонун оозуна тыгып көргүлөчү. Кайсы ой менен ошентип айтып атат ушуларчы. Бул жалганды эпте ушул немеден чыгыш керек, положенияданчы. Ушул шултон менен чыгыш керек. Апасын күнөөлөп, ошол капельница маалында айтып атам, 12 күнү реанимацияга түштүк. 13 күн эртемен саат 9-да Бечини Бишкекте жазылып атат ушучу. Ойлоп таап. Эч кандай аерде картошка эч нерсе жеген эмес. Мына экспертизадан чыгыптыр. Эч кандай эч нерсеси жок. Тамак деген аерде жок. Айтсаңар эме, силер ошо жана жакалаганда тиги врачты депутат да кол көтөрдү эле же сиз? Эч кандай депутат кол көтөргөн жок. Наоборот, депутат мени ажыраткан. А сизге бүгүн эмне деп иш козголуп атат, врачка кол көтөрдү деп? Депутат иниси менен келип врачка кол көтөрдү. Тиги тишин түшүрдү, башына сотрясение. Эч кандай андай болгон эмес. Биз да жинди адам эмеспиз, барып эле врачтарды ура бере турган. Мен жакалап тартканмын, барып реанимациядан көр деп. Башка эч кандай урган, башка нерсе болгон эмес эле. А каза болгондон жыйынтыгын эмне деп чыгарып беришти? Эмнеден каза болду деп? Жыйынтыгы азыр бүтө элек. Аерде 12 күн жатып атпайбы? 12 күндөн жакшы болду деп чыгарып атпайбы? Андан кийин дагы 3 күн кармап туруп, 3-күнчү күнү күчтүү кол менен берип туруп өлтүрүп коюп атышат. 12 бул жерде өтө врачтардын ошибкасы. Ошол неменин Савлет Темирова өкө бир карын майды, бир кумалак май чиритет дегендей, биздин Кыргызстандагы ушундай медицинанын өнүккөн, жакшы, таасирлүү врачтардын дагы мына ошо окшогон врачтар булгап коюп атат. Бетине көө жаап коюп атат. Болбосо Кыргызстанда биз сыйлаган кыргыз элинин тагдырына күйгөн, кыргыз элинин саламатчылыгына күйгөн жүздөгөн миңдеген врачтарыбыз бар. А ошолордун арасында жүргөн ушундайлар ушул тармакты жаманатты кылып коюп атат. Ошондуктан биздин ошол жамаат элибиз президентке деп, башка прокуратурага деп
жогорку кеңештин фракцияларына деп мындай колдорду топтоп, мына 500 колдорду топтошуп, мынакей, эгерде бир кол эки адам койсо, анда силер таап бергиле. Ушулардын бардыгын топтошуп, мына катты жазышып, мына эртең Ген прокуратурага, президентке киргизебиз. Бул 12 паракта турган 500дөн ашык кишинин колу. Ушуну киргизип, биз ошол кишилерден, биздин урматтуу жетекчилерибизден, мына окшогон медицина кызматкерлерин жазалап бериң деп, жаза көрүп бериң деп, кыргыз эли бир ишеничке кирсин, врачтарга ишеними арсын деген максатта жазалап бериң деп кайрылып атабыз. Элибизге, журтубузга туура жеткиришиңиздерди мен сиздерден өтүнөм, суранам.